Atalarını saklap gelgen burası. Arda kalıp dörümüzde kul bolup, al sakallar bata verip kul. Assalamu alaikum hurmatlı ağalar, atalar, apalar, eceler. Bağrınızda hoş geldinizler. Sorularga bersеңizdер, sorulardı men oşularga жооп берсем. Биздин курамыбызды сиздер таанып калдыңыздар, кимдер бараткан? Тааны элексизби? Шамалдысай боюнча, Ташкөмүр боюнча же Кыргызстан боюнчабы? Кыргызстан, Шамалдысай. Ар ким келген жерин айтат экен да. Аксыдан бизде Акат Момунов деген жигит. Мына Акат Момунов деген жигит баратат. Бизде Мирбек Монарбек уулу деген жаш жигит баратат. Ошол Аксыда. Азыр ал Аксыны даярдап атат. Саат 4-те ошол жерде жыйын өткөрөбүз. Бизде ушул Канчайым деген эжекебиз баратат. Таанысыздарбы? Көбүңүздөрдүн балдарыңыздар, кыздарыңыздар ушул эжекебиздин колунан сабак алган болушу мүмкүн. Маданият үйүндө директору болду, туурабы? Музыкалык мектепте директору болду. Өзү Кыргызстанда бардык жеринде ырдап жүрөт, жакшылыктын жарчысы. Жубай экөө жетелешип алып, Жубай аккордеон тартып берет, бул эжекебиз ырдап берет. Бардык жактан мындай бир таалим берип, тарбия берип, мугалимдик иштерди жасап аткан эжекебиз. Андан кийин Кара Суу районунан баратат, бул жерде Медербек деген жигитибиз. Лейлек районунан баратат Керим деген жигитибиз. Кара Суу районунан баратат элдик генерал Курсан Асанов деген жигитибиз. Супсулуу болуп жүргөн кызыбыз биздин Нокен районунан баратат, Кочкор атанан биригет Чыныгүл деген кызыбыз. Чоңалай районунан бул жерде Турсунбай Шарапов деген жигитибиз баратат. Бизде жалаң, сабаттуу, тажрыйбалуу, эң негизгиси колу таза, ою таза жигиттер, кыздар. Булар баякындай оор сөздөрдү түз айта алат. Бир нерсе жазып берсең окуй алат. Өзүнүн фамилиясын жаза алат. Качан кайсыл жерде окуунун бүткөндүгүн билет. Дипломдору бар колунда. Сабаттуу инсандар баратат. Мен 2010-жылы айттым эле сиздерге келип. Бул жарабайт. Бул конституция туңгуюк калып барат. Укпай койдук го. Жок, ошо Атамбаев туура айтып атат, Апичем туура айтып атат деп чыкты. Алар эмне дешти 6 жылдан кийин? Бул конституцияга бомба катылып коюлган экен деди. Туура, ал менин сөзүм эмес. Кандай дейсиңер? Эрте менен жумуртка бышырып атканда, бышырып алып же бүтүп билесиңерби, же жумуртканы чакканда эле билесиңерби ал сасып калган жумуртка экенин? Же сөзсүз жеш керек бааны. Инсаптуу бол, ыймандуу бол. Азыр заман тескери болду. 35ке чейинки балдарыбыз, кыздарыбыз аталарга, энелерге кайрылып ыйлап атат, кан какшап, зарлап ыйлап атат. Ата, ошонун акчасын албачы. Апа, ошонун акчасынан нан алып келип, менин баламдын оозуна салбачы деп, мына Россиядан жүргөндөр күндө ыйлап кайрылып атат, туурабы? Укпай атат ата-энелер. Мына ошол бүтүн Кыргызстандын курамында жаллан маңдай тери менен нан тапкан, бирөөнү зар какшатпаган, өлкөнүн мүлкүнө кол салбаган азаматтар бар атабыз. Мен ушул президенттик шайлоого чыкканда 11-жылы ушул жерге келип, артка кайталы деп чакырсам, кейлер айткан, элдин баары алдына чакырып атат, Модумаров артка чакырып атат деп. Артка кайталы деген сөз бул өсүүдөн артка кайтпайбыз. Артыбызды караганыбызда касиеттүү үйүбүз бар эле. Каада салтыбыз, маданиятыбыз бар эле. Бизде керемет ооруканалар, мыкты жатак мектептер, жаркыраган балабакчалар бар эле. Мен ошол заманга кайталы дедим. Айнанайын, 2 сааттан кийин түшүп кала турган бир кесе окка түшүнчө чукуйбуз. 5 жылдык тагдырыңды чече турган партияны түзөлө алып барып коюп атабыз. Бул кандай жоопкерчилик? Карап көргүлө башка партиялардын курамына. Кимдер баратат? Азыр мына Чимкирик Какырык деген атка конгон парламенттин 90-ы баратат, 90га жакыны. Бирок алар көйнөгүн өзгөртүп алды.
Жоолукту башкачан салды, кепканы башкасын кийди. Келетат суп-сулуу болуп. Сүрөттөрдү илиптир жылмайган. Могул сүрөттөрдү илүүгө мен тыюу салдым эле. Мен канча эжекебиз чыгармачыл инсан да бул киши афиша илип жүргөн. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, ошол биздин партияны сыйлап чогуу келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биз эми ушул бүтүн Кыргызстан партиясына баш аягы 7 партия келип кошулдук. Мен да өзүңүздөр билесиздер, Улуу Көч саясий партиясынын төрагасымын. Ушул ой пикирибиз, алган багытыбыз бир болгондуктан, ушу Адахам Кимсанбаевдин партиясынын туунун астында бирге барайлык деп чечтик. Офисибиз Турузбековада турат. Ошол жерден бир 500-600 бала болуп тизилип алып, сотту көздөй кетип атабыз. Анан кийин мына Турсунбай деген иним экөөбүз сүйлөшүп кетип атабыз. Бир 1000дей адам чыгып берсе жакшы болот эле. Ушу бийликке сүр болот эле деп. Барзак 4000ден ашык адам турган экен. Биз чындыгында Турсунбай экөөбүз ыйлай берейин дедик да. Ошол түнкү саат 9га чейин ачка болсо дагы суу ичип, кыйкырып бирөө да кетпedi. Наоборот, саат 9да эл күчөп кетти. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ушул өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн Кыргыз элинин, Кыргызстандын келечеги үчүн, эртеңки күнүбүз туңгуюктан чыгарыш үчүн ушу партияны колдоп бериңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Шамалдысай шаарынын тургундары. Мен сөзүмдү баардык жерде окшош баштап, бүгүнчө башка темада өтөйүн дедим эле. Кече бир иним менен жолугушуп калдым ушул жерден. Анан айтып атат биздин лидерге, мен да отурам. Бизде дет моңдойлор чыкты, байлар чыкты, элге жаман көрүнүп там башка болуп атат дейт. Мен айтат элем, биздин партия, башкача айтканда Адахам Кимсанбаев баштаган партия бүтүн Кыргызстан. Ошондой эле менин позициям. Азыр Ахат досум айтты. Коррупционерлерди, ууруларды, караларын, контрабандисттерди самолетко учуруп жардырбайбыз. Биз колуна кишен салып, элдин жеген байлыгын кустурабыз. Бүгүнкү күндө биз ушул жерде кандай турсам, туңгуюкка шунда келдик. Урматтуу элим, кыргызстандыктар көздү ачыш керек. Өлүмгө тике кара деген Курманжандат өзү айткан. 4 октябрь бул бүтүн Кыргызстан партиясынын тагдыры эмес, бул жалпы элдин тагдыры чечилет. Билеги күчтүүлөргө айтып коеюн. Спортсмендерге, башка нелерме. Силер кимсиңер өзү? Кыйын болсоң рингке чыктың. Кыйын болсоң спортсмен болсоң. Кыргызстан желегин көккө желбиреткин. Бирөөнү бечара кембагалды коркутпагын. Балдарды коркпогун. Ошондуктан эч ким коркпош керек. 4 октябрда урматтуу туугандар, жүрөгүбүз менен, абийир арнамыз менен шайлоого бардыгыбыз барып, бүтүн Кыргызстанды шайлашыбыз керек. Бир жолу шанс бергиле Адахам Кимсанбаев баштаган партияга. Бир жылда эгерде болбосо, мен өзүм мандатымды таштап туруп кетемин. Эгерде айткан уадамды аткарбасам, мен келип кечирим сураймын. Бардык элден. Эгерде ушул адам башка жолго түшсө, же мен өзүм. Азыр бир досторуңуз звонок этип калыптыр, курсаң. Бул жерде мынтип жатыптыр, өзүнүн сөзү менен окуйм. Ошко Бишкекте үйлөрүң бар экен, хан сарайың бар экен, чайханаң бар экен, алтын магазиндериң бар экен дейт. 2 десен жазбай калыптыр, булар бардыгы бар. Ак үйдөгү, өкмөттүн үйүндөгү мен арендага бергем. Өкмөттүн үйүнө 1 ай калды, ак үйгө 2-3 жыл калды. Мен жакында аламын, бардыгын кайтарып. Менин да менчигим. Калгандарын тапкан болса, бардыгы жетим балдарга өткөзүп берсин. Азыркы бийлик колунан келген болса, 1 жылдан бери издейт. Классташтарым калбады, айылдаштарым калбады, туугандарым калбады. Издеп эчтеке таппайт. Себеби жок эчтеке. Бардыгы бар. Менин байлыгым бул сиздерсиңер. Мени сактап калгандагы бул жалпы Кыргызстан, жалпы кыргыз элим. Рахмат сиздерге.
Ак үйдү да арендага берген Турбаева. Туура, 14 күн калды, аренда акысын контрактты бузумуздагы кайра алыңыз ошону. Куттуу кылсын ошол. Эми келген суроолорго жооп берели. Урматтуу Адакан Мурдумаров жана бүтүн Кыргызстан силер менен Кудай насип кылып шайлоодон жеңип дейт. Жапаровду бошотсоңуз, алар менен биригиңиз эл каалайт дейт. Биз ким кааласа бириккиле деп эшигибизди ачып койгонбуз. Ким кааласа келгиле деп. Кече базар көргөндө бир келинге ыраазы болдум. Аябай Динара деген керемет кыз экен. Бизден талапкер жок базар көргөндө. Ушунчалык чырылдап, өз элди уюштуруп, акча топтоп, штаб ачып, Актилек деген жигит экөө. Бири-бирин тааныбайт экен, аябай катуу иштеп атышты. Ошол Динара айым, Актилек деген жигит ушундай жолугушуу уюштурду. Кээ бир жерлерде талапкерлерибиз ошондой уюштура албай атат. Караңыздарчы, бул не деген айкөлдүк. Мына ошол Динара айым айтып атат. Мен паланчы жердин келини болом, паланчынын келини деп. Мен микрофонду алганда айттым. Не деген мына ошол тарбиялуулук. Мен паланчынын кызы болом деп айткан жок. Мен паланчынын келини болом деп айтты. Мына накта кыргыз касиети ушундай эле кыздарыбыз. Үйдөн чыктыңбы? Паланчынын кызы эмессиң. Барган жердин кызысың. Саламатсыңарбы? Калай калп. Биз ушул партияны колдойбуз деп анан мен 2 сапты жазып келип окуп кете берейин дедим эле. Баятан бери Адакан сүйлөп, балар айтып аткандан жүйүрүмдү кызытып коюшту да. Биз аксакалбыз, чалбыз. Дежурный болду эле, антелек минтелек өтпөй калган себеби биз күнөөлүү болдук. Чындап, ооба. Бирок мен бул элдин талабын колдоп, дайым эле жазып келем. 17-жылда президентке шайлоо болгондо жазып өзүмдө кичине үмүт калды. Бирок баары окуп коюшка туура келет. Энергетик болгондон кийин жазган саптар. Карт нарынды кадимкидей тизгиндедик. Алтын кенин башкаларын изилдедик. Баалыктын баарына ээ боло албай, байкуш кыргыз тарап кеттик бириндедик. Кайдасыңар калк башында төгөлдөрүм, карашым ак көйнөк чоң көйрөңдөрүм, 60-тан өтүп кеткен курагым, бирок көрө албадым элдин намын көргөндөрүм деп какшап жазып сайрап жүрөбүз. Менин 2 уулум бар, экөө тең академияны бүткөн. Алардын да сабаттуулугу жетпейт. Бардык жерден өтүп барат, конкурстардан өтөт. Фамилиясын көргөндө эле чалкасынан түшүп жатып калышат. Эч бир жерге жумушка алышпайт. Мына караңыздарчы. Мына маңдайымды карасам, Фрунзе атындагы номер 8 мектеп экен. Ушул мектептен көп балдар окуган болсо керек. Көп кыздар окуп чыккан болсо керек. Номер 8 деген аябай жагып турат мага. Кандай дейсиңер? Кат маңдайыма жазып коюптур, номер 8 деп. Баарыбыз ушу мектепте окуганбызбы? Шайлоо күнү кайсы мектепте окуганыбызды эстен чыгарбайбыз. Мен Бишкекте машинада баратып эле бир 4 сап эсим эмес, бир кулагыма куюлуп кетти да. Караңыздар, тапканыңыз 8 болсун, телегейиңиз 8 болсун, тагдырыңа күйсөң эгер тандаганың 8 болсун деп эле койдум. Керемет. Жакшы. Жакшы бир бата барып тургандар. Момин. Момин. Эл-журт ушул жигиттерге Аллахым өзү колдоп, кыргыз элибиз колдоп, сиздер неме жогорку кеңештен жакшы орундарда алсын, иштерде ийгилик болсун, бала чагасы менен аман болсун, эч жамандык көрбөсүн, Кыргызстанда дайыма алдыга сүрөгөн жаштар болсун. Амин. Бактылуу болсун, иштери ийгилик болсун. Жакшылыктарда жолугалы.